Милиция кызматкерлери өзгөчө участкалык инспекторлор эл менен тыгыз байланышта болуп, алардын көйгөйлүү маселелерин чечип, эл арасында кылмыштуулуктун алдын алуу иштерин жүргүзөт. Мындай жоопкерчиликти сезип, өз кесибин аркалап келе жаткан элеттеги участкалык инспектор Тимур Узенов. Элеттеги участкалык инспекторлордун эң негизги милдеттеринин бири учурга же кырдаалга жараша актуалдуу маселелерге көңүл буруп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Азыркы тапта ысырапкорчулукту алдын алуу үчүн калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Азыркы учурда президенттин жарлыгы боюнча айыл өкмөт башчылары, жерлерде жергиликтүү депутаттар, айылдын имамдары менен ошол эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Жанагындай похорондордо, той аштарда ушул ысырапкорчулуктар боюнча алдын алуу иштери жүргүзүлүп иштеп атабыз. Андан тышкары бизде үй бүлөлүк зордук зомбулуктар боюнча иш алып барабыз. Андан кийин малдарды идентификациядан өткөрүү боюнча чыгып, аларга дагы көмөк көрсөтөбүз. Контролдук кассовый аппараттар боюнча бул жакта биздин салык кызматы менен дагы биргеликте иш алып барып атабыз. Эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бакай Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн коомдук коопсуздук кызматынын милициянын улук участкалык инспектору Тимур Узенов иш күнүн андан ары Бакай Ата айыл өкмөтүндө улантат. Мында жергиликтүү жарандарды кабыл алып, атайын кызмат көрсөтүлөт. Элеттеги участкалык инспекторлор тейлеген аймакта катталган кылмыштын бетин ачып, ал аймак тууралуу толук маалыматты билиши керек. Кылмышка шектүүлөрдү, мурда соттолуп келген адамдарды, мигранттарды жана турмуш шарты оор жарандарды каттоого алып, алардан дайыма кабар алып турат. Социалдык жактан коргоого муктаж болгон үй бүлөлөрдү аныктап, аларга укуктук жардам көрсөтүп келишет. Көйгөйлүү маселелер бул жастын келишине байланыштуу. Баягы көпчүлүк учурларда бизде жер талашкандар көп болот. Бири-биринин территориясына кирип кетип, ошол убакта баягы ортодон сөздөр чыгып, чатакташка кетип, милицияны чакырат. Анан биз ал жерге барып, мыйзам чегинде талаптарга ылайык чечип беребиз. Райондун центрге келип, өзүнүн көйгөйүн айта албаган, арыз муңун айта албаган, кандай бир маселелерин айта албаган адамдарга жеринде жардам көрсөтүү максатында ошо графиктин негизинде жерлерге чыгып, элге кызмат кылабыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ошондой эле аймактарда кандай гана кылмыш, кырсык же окуя болбосун, биринчиден жергиликтүү жарандар участкалык инспекторго байланышат. Бакай Ата районунда ички иштер бөлүмүнүн коомдук коопсуздук кызматынын милициянын 15 участкалык инспектору айыл аймактардагы жергиликтүү жарандар менен тыгыз иш алып барышат. Бакай Ата району боюнча 53.391 адамды камтуу менен 9 айыл өкмөтү бар. Аларды ошо жогоруда айтып кеткендей 15 милиция участкалык уполномоченныйлары тейлешет. Милиция участкалык уполномоченныйлары кылмыштуулуктун алдын алуу болуп эсептелет. Анын ичинде үй бүлөлүк зор зомбулуктардын алдын алуу, жанагынтип мектеп окуучуларынын топтош мушташуулардын, ошондой эле мектеп ирекетчиликтеринин алдын алуу максатында иш алып барышат. Мындан тышкары маданий, саясий же коомдук иш-чара болсо, ошол жерде коомдук тартипти камсыз кылуу үчүн жоопкерчиликти алышат. Гүлжамал Багышбекова, Калмурат Меманбеков, Эркинай Жумабекова, Бакай Ата району.